Кыргыз Республикасынын төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган парламенттик делегация Литва Республикасына жасаган расмий сапардын алкагында баш кала Вильнюс шаарында бир катар жолугушууларды өткөрүүдө. Бул тууралуу Жогорку кеңештин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда Литва парламенти Сеймдин төрагасы Викторас Пранцкетис менен болгон жолугушуу учурунда тараптар эки өлкөнүн парламенттер аралык байланыштарын бекемдөө, мыйзамдарды шайкеш келтирүү, депутаттык достук топторунун алкагында тажрыйба алмашуу маселелерин талкуулашты. Андан тышкары Литва Республикасы менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык байланыштарды бекемдөө маселелери талкууланды. Ошондой эле Кыргыз тарап Литва парламентинин депутаттарына Кыргызстандагы парламенттик система жана аны өнүктүрүү иш-аракеттери тууралуу кеңири маалымат берди. Литва менен Кыргызстан дээрлик бирдей саясий системада жашайт. Эки өлкө тең адам укуктарын жана демократиялык баалуулуктарды бекем карманат. Ошону менен бирге биздин өлкөлөр эл аралык платформаларда да арубак бири-бирин колдоп келет. Биз эки өлкө ортосундагы кызматташуу мындан дагы бекем жана жандуу болушуна кызыктарбыз, деди Дастанбек Жумабеков. Өз кезегинде Литва парламентинин төрагасы Викторас Пранцкетис эки өлкө депутаттардын достук топторунун алкагындагы байланыштарды мындан ары дагы бекемдөө зарылчылыгына токтолду. Ал эми соода-экономикалык кызматташуу боюнча Литва Кыргызстан тараптын бардык сунуштарын карап чыгууга даяр. Биздин өлкөнүн темир жол байланыштары көп өлкөлөрдү туташтырат. Ал эми деңиз порту аркылуу 65 өлкөнүн деңиз порту менен карым катнаш жүргүзсө болот, деп кошумчалады Викторас Пранцкетис. Расмий сапардын жүрүшүндө бир катар маданий иш-чараларда мерчемделген. Ага ылайык Жогорку кеңештин депутаттары Вильнюс университетине барып, окуу жайдын тарых таржымалы азыркы учурдагы жогорку билим берүү системасындагы реформалар жана жетишкендиктери менен таанышты. Белгилей кетсек, Жогорку кеңештин делегациясы Литва мамлекетине Латвия Республикасындагы расмий иш сапардан соң барды. Ал эми делегациянын курамында Жогорку кеңештин депутаттары Алмамбет Шыкмаматов, Динара Исаева, Гүлшат Асылбаева, Өмүрбек Бакиров, Жанбек Исаев жана Бакердин Субанбеков бар. Эки мамлекеттин конституциялык түзүлүшү, структурасы абдан окшош экенин да мен белгилегим келет. Орто Азиядагы бирден бири болуп саналган Кыргыз мамлекети парламенттик демократиялык жолду тандап алып, бүгүнкү күндө ошол жол менен өнүгүп жатканын мен терең ишеним менен айткым келет. Сиздердин конституцияңыздарга окшош биздики да эл тарабынан парламент шайланат, ошондой эле Кыргыз Республикасынын президенти да эл тарабынан шайланат. Болгону сиздерде 141 депутат болсо, бизде 120 депутат бар. Сиздер 4 жылга шайлансаңыздар, Кыргыз парламенти 5 жылга шайланат эл тарабынан. Демек, биз дагы мындан кийин дагы бири-бирибиз менен ушундай түз отуруп, өнүгүү жолундагы, парламенттик өнүгүү жолундагы маселелерди чечкенге, киреттүү эл аралык мыйзамдардын үстүндө гармонизация иретинде биз иштешкенге дайынбыз. 16 октябрь күнү Нур-Султан шаарында Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Казакстандын индустрия жана инфратүзүмдүк өнүгүү министри Беймут Атамкулов менен жолугушту. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Айдарбеков Кичи Капка өткөрмө пунктунун ишин жакынкы арада жандантуу, Ак жол өткөрмө пунктун реконструкциялоо, жаңы көпүрө куруу жана Ак Телек көзөмөл өткөрмө пунктундагы көпүрөнү жаңылоо Кыргыз тарабы үчүн маанилүү экендигин белгилеген. Атамкулов Кордай өткөрмө пунктунун реконструкциялоо иштерин Кыргыз тарабынан Ак жол өткөрмө жайындагы оңдоо иштери менен бирге жылдын аягына чейин баштоого даяр экенин билдирген. Мындан улам тараптар мамлекеттик чек аранын аталган тилкесинде оңдоо иштеринин пландаштырылган графигинин мөөнөттөрү тууралуу өз жарандарына жана жүк ташуучуларга маалымат берүүнү макулдашышкан. Ошондой эле жолугушууда Казакстан тарап ушул жылдын 16 октябрында Казакстандын Мажлиси Токмок жана Кең Булуң өткөрмө жайларынын макамын эки тараптуудан көп тараптуу кылып өзгөртүүсү каралган протоколду жактырылгандыгын маалымдаган.
Кече 16 октябрда Нур-Султан шаарында Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Казакстандын Тышкы иштер министри Мухтар Тилеуберди менен жолугушту. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, тараптар кыргыз-казак кызматташтыгынын абалын жана келечегин, ошондой эле Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин Кыргызстанга боло турган мамлекеттик сапарын даярдоо маселелерин талкуулашты. Чыңгыз Айдарбеков Казакстан менен ынак коңшулук жана достук мамилелерди сактоо өлкөнүн тышкы саясатынын башкы приоритеттеринин бири болуп саналарын баса белгиледи. Мындан сырткары Тышкы иштер министрлигинин орун басарлары жакынкы арада Бишкек шаарында компетенттүү ведомстволордун катышуусунда консультацияларды өткөрүүрүн макулдашты деп айтылат маалыматта. Президент Сооронбай Жээнбеков жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун 2019 жылдын 11 октябрында Ашхабад шаарында жетишкен макулдашуунун алкагында 16 октябрда Баткен шаарында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков менен Тажикстандын премьер-министринин орун басары Азим Иброхим жолугушту. Ошондой эле кыргыз-тажик мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт делегацияларынын топографиялык жана укук иштери боюнча жумуш топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Жолугушууда кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын калган тилкелериндеги долбоордук сызыкты чийүүнү улантууну активдештирүү боюнча ар тараптуу пикир алмашуу жүрдү. Туруктуу аракеттеги жумушчу топтун ишмердүүлүгү мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча маселелерди тез арада чечүү боюнча конкреттүү натыйжаларга жетишүүгө багытталат. Кыргызстан менен Тажикстандын делегацияларынын жетекчилери эки өлкөнүн чек ара аймактарында ишке кирген топографиялык жана укук маселелер боюнча туруктуу аракеттеги жумушчу топтун алкагында иш жүргүзүү боюнча конкреттүү тапшырмаларды беришти. Эки тараптан тең ушул маселени жандандырыш керек, жүргүзүш керек, бул маселени жылдырыш керек деген жакшы ойлор болуп атат. Азыр эми биз урматтуу Азим Ибрахим менен жумушчу топторго тапшырманы бердик. Ошол деталдуу иш-чара иштеп чыгып, ошол учурашуулардын графигине тактап чыккыла деп неме кылдык. Мен ойлойм, азырда жумуш уланып атат. Бүт процесс жүрүп атат. Кыргызстандын муфтии Максатбек Токтомушев жана анын орун басары Жорубай Шергазыев Египет мамлекеттен Каир шаарында өтүп жаткан эл аралык конференцияга катышууда. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Эл аралык конференция Египеттин дин иштери боюнча башкармалыгы тарабынан уюштурулуп, ага 73 мамлекеттен муфтийлери, дин аалымдары катышып жатат. Дүйнө жүзүндө салттуу ислам дининдеги фатванын орду, фикхи талаш тартыштарды жөнгө салуу темаларынын алкагында докладдарын окушууда деп айтылат маалыматта. Ошондой эле маалымат технологиясы жана исламофобия менен күрөшүүнүн механизмдери деген темалар каралды. Кыргызстандын тунгуч президенти Аскар Акаев азыркы президент Сооронбай Жээнбековго баасын берип, Өмүрбек Текебаев жана Феликс Кулов тууралуу пикирин Азия News гезитине берген маегинде билдирди. Акаевдин айтуусунда учурдагы президент натыйжалуу иштеп жатат. Сооронбай Жээнбеков өлкөнү өнүктүрүү үчүн бардык күчүн жумшап жатканын көрүп жатабыз. Алдында ар кандай чакырыктар турат. Ал бардыгын татыктуу кабыл алып жана башка дагы маселелерди эскертип турушу керек. Бул жаатта биздин эл мамлекет башчыга колдоо көргөзүп, ага жардам бериши керек деп эсептейт Акаев. Ошондой эле Аскар Акаев Өмүрбек Текебаевди эң тажрыйбалуу депутат экендигин баса белгиледи. Өмүрбек Текебаев эң тажрыйбалуу депутат деп айтсам жаңылбасам керек. Өлкө парламентинин ишине ар дайыма активдүү катышып, мыйзам чыгарууга олуттуу салымын кошо алган. Азыркы жылдары ал саясий куугунтукка да туш болду. Эми анын ошондой эле Садыр Жапаровдун акталышына жол ачылды десек болот деген оюн ачыктады. Ал эми Феликс Кулов менен эч кандай байланышы жоктугун айтат. Бирок жакында эле анын Акаев өлкөгө кайтып келиши керек деген пикирин угуп калдым. Феликс Шаршенбаевичке бул үчүн ыраазычылык билдирем деп белгилеген Аскар Акаев.
Россиядагы Крим Төөл Азиз Батукаевдин эжеси суракка алынды. Бул тууралуу Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Спутник агенттигине билдирген. Анын айтымына караганда, Яха Батукаева тергөөдө бир тууганына Кыргызстандан чыгып кетүүсүнө кандайча жардамдашкандыгын айтып берген. Көрсөтмө берип жатканда кыргызстандык саясатчылардын ичинен эч кимесинин мыйзамга каршы жасаган иштери боюнча айткан жок. Анын ичинен Алмазбек Атамбаевдин ысымы аталган жок деген юрист. Атамбаевди Крим Төөл Азиз Батукаевдин Кыргызстандан мыйзамсыз чыгып кетиши боюнча иш менен кармашкан. Учурда Батукаевдин иши боюнча соттук отурум өтүп, ага мурдагы президент катышуудан баш тартып барбай койгон. Ал эми 2014-жылдын 20 майында жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Батукаевге эл аралык издөө жарыялаган. ИИМдин маалыматы боюнча учурда Батукаев курал-жарак сатканы үчүн 3 жылга эркинен ажыратылып, Чечен Республикасында жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Евразиялык экономикалык бирикмеге мүчө болуп киргенибизге 4 жыл болду. Бирок экспорт 7%га төмөндөдү. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Алык Карашев билдирди. Эл өкүлү Союзга киргени акыркы 8 айда коңшу өлкөлөргө продукция чыгаруу кескин азайганын айтты. ЯЭПке кошулганы жаңы мүмкүнчүлүктөр болот. Коңшу мамлекеттерге продукциябызды сатабыз. Өнүгүү каттуу темпте жүрөт. Жаңы технология келет деп айттык эле. 8 айдын жыйынтыгындагы сандарды айтсам, экспорт абдан төмөн болуп атат. Россияга 43%, флагман деп аталган биздин өнөр жай тармагы 60%га, ал эми бут кийим 50%га төмөндөдү дейт Карашев. Ошондой эле мигранттардын которуусу 10%га төмөндөгөнүн белгиледи. Мындан улам кесепетин тартып кала электе өкмөттү каттуу көзөмөлдө иш алып барууну сунуштады. Араван районунун Кызыр Абад айылында сарай өрттөндү. Бул тууралуу бүгүн 17 октябрда ÖKMден билдиришти. Маалыматка караганда кырсык айылдын Караев Насир көчөсүндө болгон. Анын айынан аянты 40 чарчы метр 2 кабаттуу сарай толугу менен жана 450 түк чөп күйүп кетти. Учурда өрттүн себеби такталууда. Бүгүн 17 октябрда Бишкектеги Москва көчөсүнүн Манас проспектиси менен Панфилов көчөсү менен кесилишкен бөлүгү жабылат. Мындай чектөөлөр жол оңдоо иштерине байланыштуу болгонун мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Унаалардын түштүк жана түндүк тарапка каттам үчүн Панфилов, Лагиненко жана Исанов көчөлөрү Москва көчөсүнөн тарта ачылат. Юсуп Абдрахманов менен Панфилов көчөлөрүнүн ортосундагы тилкеде оңдоо иштери жакында аяктайт. Аталган тилкени ушул жуманын аягында ачуу пландалып жатат деп айтылат маалыматта. Шашылыш кызмат өтөгөн аскер кызматкерлерине офицердик наамдар тапшырылды. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы билдиргендей, кайтаруу жана конвоирлөө боюнча департаментинин жогорку билимдүү жана офицердик курамга даярдоо программасын ийгиликтүү аяктаган аскерлери запастын лейтенанты наамын алышты. Bir айда жогорку билимдүү аскерлер теориялык жана практикалык окуудан өтүштү. Окуунун негизги предметтери атайын тактикалык машыгуу, методикалык, укуктук, коомдук, мамлекеттик, физикалык даярдыктар жана куралдуу күчтөрдүн жалпы жоболору болду деп айтылат маалыматта. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын кайтаруу жана конвоирлөө боюнча департаментинин жетекчиси Уланберди Кожоев запаска бошогон аскер кызматкерлерине ыраазычылыгын билдирди. Аламүдүн районундагы Ленинск айылында музейдөгү эстеликтерди талкалап кетишти. Бул тууралуу окурман 24 KGге билдирген. Вандализмди жергиликтүү жашоочулар аныкташкан. Алдын ала маалымат боюнча мүрзөнү 14-нөн 15 октябрга караган түнү талкалашкан. Сауд Аравиясында Кичи Хачка бараткан 35 зыяратчы жол кырсыгынан каза болду. Бул маалыматты жергиликтүү полиция таратты. Кырсык Мекке жана Медина автожолунда болгон. Сауд королдугуна жашаган Азия жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн келген зыяратчылар Кичи Хачка автобус менен бара жатышып, жүк ташуучу унаа менен сүзүшкөн. Кырсыктан автобус күйүп кеткен. Автобустун ичинде 40 адам болгон. Алардын 4-өө ооруканага жеткирилген. Бүгүн
Бүгүн 17 октябрда күндүз Чүй облусунун кээ бир райондорунда жаан, Тоолуу райондорунда кар жаашы ыктымал. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге жетиши мүмкүн. Кыргызстандык Кубанычбек Айбек уулу Марокконун Марракеш шаарында өтүп жаткан жаштар арасындагы дзюдо боюнча дүйнө чемпионатында 5-орунга ээ болду. Чемпионат кече 16 октябрда башталган. Ага Кыргызстандын атынан башкы машыктыруучусу Азамат Жасыбаевдин жетекчилигинде 3 спортчу катышууда. Турнирдин биринчи күнүндө Кубанычбек Айбек уулу 60 кг салмактагылар арасында күч сынады. Ал Казакстан, Россиянын спортчуларын жеңип, чейрек финалга чыккан. Ал эми чейрек финалда аргентиналык атаандашын жеңип, бирок жарым финалда Азербайжан менен Япониянын өкүлүнөн утулуп, жыйынтыгында 5-орунга жазылды.